Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 1-сентябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Нарында өткөн көкбөрү президенттин кубогун Алай командасы алды. Нарында өткөн көкбөрү мелдеши жыйынтыкталып, баш байгени Ош облусунун Алай командасы алып, президенттин кубогуна жана 500 000 сом акчалай байгеге ээ болушту. Белгилей кетсек, эгемендүүлүк күнүнө карата улуттук ат оюндары боюнча республикалык мелдеш быйыл Нарын облусунда өттү. Аймактык кабарчынын айтымында, президенттин кубогу үчүн өткөн көкбөрүнүн финалда Чүй облусунун Акшумкар командасы менен Ош тубанынан барган Алай командасы беттешкен. Оюндун жыйынтыгында Акшумкар командасын Алай командасы 3-4 эсебинде жеңип, баш байгеге ээ болгон. Акшумкар экинчи орунду ээлегендиги үчүн 300 000 сом алса, Талас облусунун Алтын Альянс командасы 3-чү орунга ээ болуп 200 000 сом уткан. Өзгөн районунан барган Өзгөн командасы 4-чү орунду алган үчүн 100 000 сом менен сыйланган. Мындан тышкары Кыргызстан жана Казакстандын 45 жаштагы көкбөрүчүлөрүнүн достук беттеши өткөрүлүп, Кыргызстандын курама командасы 1-чи орунду ээлеген. Көкбөрдөн тышкары бышты жорго салыш, аламан байге, кунан чабыш, тай чабыш, жорго салыш сыяктуу улуттук ат оюндары да болуп, анын жеңүүчүлөрүнө акчалай сыйлыктар берилген. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз Республикасынын Баатыр наамы ыйгарылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз Республикасынын Баатыр наамы ыйгарылды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришкен. Мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдында сиңирген өзгөчө эмгек үчүн Акшумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын Баатыр артыкчылык даражасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке берилет деп айтылат билдирүүдө. Тийиштүү жарылыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Жакында президенттер Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолун баштоого кол коет. Жакында 3 өлкөнүн президенттери Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолун баштоого кол коет. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте билдирди. Ал бүгүн Жогорку Кеңештин жаңы сессиясынын ачылышында сүйлөп депутаттардын ири долбоорго байланышкан демилгелерди колдоп беришин өтүнгөн. 15-16 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарындагы ШКУнун кезектеги отурумунда Кытайдын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери темир жол долбооруна кол коюунун астында турат. Кытайдан 108ге жакын адис келип, биздин адистер менен чогуу геофизикалык иштерди жасап катышат. Кийинки жылдын жарымында мунун техникалык экономикалык негиздемеси бүтүп калат деген Жапаров. Ошондой эле ал Кыргызстандын аймагынан өтүп жаткан темир жолду курууга 5-7 миллиард долларга чейин каражат сарптоо керектигин белгилеген. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев элди эгемендүүлүк майрамы менен куттуктады. Жогорку Кеңешке ата журт Кыргызстан фракциясынан эл өкүлү болуп шайланган Жаныбек Кыдыкбаев Кыргыз элин 31-жылдык эгемендүүлүк майрамы менен куттуктады. Депутат өз Facebook баракчасына мындай деп жазган: "Урматтуу мекендештерим, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыкка жетишине бүгүн туура 31 жыл толду. Кыргыз элинин тарыхында бул чоң жетишкендик болчу. Бул датанын мааниси жана маңызы чынында тарыхый. Ушундан улам ушул кыргыз улуту үчүн тарыхый эсептелген улуу күн менен жалпы кыргызстандыктарды куттуктайм. Эгемендикти көздүн карагиндей сактап, улуттук мамлекеттик андан ары бекемдөөгө аракетибизди уланта берели. Майрамыңыздар менен" деген Жаныбек Кыдыкбаев. Жапаров Жогорку Кеңештин жаңы регламентин жактырбай артка кайтарды. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин ишин жөнгө салган регламенттин долбоорун жактырбай артка кайтарды. Бул туурасында депутат Исхак Масалиев билдирди. Белгилей кетсек, эл өкүлдөрү каникулга чыгаар алдында парламенттин жаңы регламентин кабыл алып президентке жөнөткөн болчу. Президенттен каршы пикир келди. Регламент боюнча мыйзамды тезинен кайра иштеп чыгышыбыз керек. Каршы пикирде Жогорку Кеңештин укугу жок деген бир топ сын пикирлер бар экен. Урматтуу кесиптештер, муну менен Жогорку Кеңеште алсыратуу кадамы деп эсептейм, деди Масалиев. Мындан улам ал мунасага келүү менен регламентти кабыл алып толук кандуу мыйзамдуу түрдө иштеш керектигин белгилеген. Президент Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөөрүн айтты. Президент Касым-Жомарт Токаев Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөөрүн айтты. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бүгүн элге кайрылуу жасап жатып, өлкөдө мамлекет башчысы мөөнөтүнөн мурда шайлоо болоорун билдирди. Маалымат порталынын маалыматына караганда, президент бир гана 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Мен кезексиз президенттик шайлоону ушул күздө өтөөрүн сунуштайм. Адилеттүү Казакстанды түзүү жолунда фундаменталдуу жана комплекстүү реформаларды ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн элдин жаңы ишеним мандаты керек. Мен үчүн мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан жогору турат. Ошондуктан мен президенттик мөөнөтүмдү кыскартып, мөөнөттөн мурда президенттик шайлоого барууга даярмын. Көп ойлонуп президенттик мөөнөттү кайра карап чыгуу керек деген тыянакка келдим, деген Касым-Жомарт Токаев. Бул сунушту парламенттин эки палатасынын депутаттары кол чабуулар менен колдошкон. Азыр Кыргызстанда болуп аткан кооперативдин айланасындагы
ыз ичүү деп койсом болот. Бул кимдерге пайдада, кимдерге зыян. Вот эл өзү ошону ойлонуш керек да. Кооперативдер качан пайда болду? Бизге аз эле убакыт болду да, Кыргызстанда 4-5 жыл эле убакыт болду. Но ошол 4-5 жыл убакыттын ичинде канчалаган адамдарга жардам бере алды да кооперативдер. Азыр көпчүлүк элдерге кооперативди жаман жагынан көргөзүүгө аракет кылып атышат да. Кооператив бул өзүбүздү мындай карапайым элдер чогулуп ашар жолу менен бири-бирине жардам берүү да. Эгерде кооператив Кыргызстанда биринчи болуп кадам таштап башка өлкөлөрдө иштебесе, анда корксо болот. Кооперативдер деген башка өнүккөн өлкөлөрдө иштеп атат да. Иштегенде да ушундай жемиштүү иштеп атат. Кооперативдер иштеп аткан өлкөлөрдү карап көрсөңөр, банк аякта деле бар, бирок эч качан банк өзүнүн ставкасын көтөрө албайт. Анткени альтернатива бар. Эгерде азыр кооперативдерди Кыргызстанда өнүктүрүп ушундай бир нукка салып ала турган болсок, биздин банктар дагы ошол Европанын пайызына келип туура келет да. Мамлекет дагы азыркы учурду мындай туура түшүнүш менен кабыл керек да. Кооперативдерди буттозбош керек. Муну туура кабыл алып, аны наоборот өркүндөтүш керек да. Кыргыз-казак чек арасындагы ак жол бекети убактылуу жабылат. Себеби бүгүн 1-сентябрда саат 15:00дөн 16:00га чейин Кыргыз-казак чек арасындагы ак жол көзөмөл өткөрүү пункту жабыларын УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, бул аралыкта тышкы миграцияны каттоонун бирдиктүү тутумунун техникалык базасын жаңыртуу иш-чаралары жүргүзүлөт. Жогоруда көрсөтүлгөн убакытка чек арадан адамдар дагы, транспорт дагы өтө албайт деп айтылат билдирүүдө. Ал эми Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында башка өткөрүү пункттулары штаттык режимде иштеп жатат. Чек ара кызматы мамлекеттик чек араны кесип өткөн жарандардан өз маршрутун алдын ала пландап алуусун өтүнөт. Акыйкатчы сөз эркиндигинин абалына тынчсызданды. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү менен куттуктоосунда сөз эркиндигине байланыштуу соңку жагдайга токтолгон. Анда журналисттердин, жарандык активисттердин жана блогерлердин кармалышына, кылмыш иштерин козголушуна тынчсыздануусун билдирген. Биздин эл демократия принциптерин карманат. Сөз, ой эркиндиги Кыргызстандын канында бар. Кыргызстан сөз эркиндиги жана демократия деңгээли боюнча эл аралык рейтингтерде Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу алдыңкы орунда турат. Бул туура баамдоо. Дүйнөгө биз күчтүү жарандык коому бар. Кыйынчылык убакта бириге калган артыкчылыгыбыз менен таанылган элбиз. Ошентсе дагы акыркы күндөрү маалымат каражаттарын көзөмөлдөө, сөз эркиндигин чектөөгө болгон далаалаттар тынчсыздандырат, деп айтылат акыйкатчынын билдирүүсүндө. Атыр Абдрахматова анда учурда камакта отурган, күч органдарына сурак берген, кылмыш иштери тергелип иликтенип жаткан бир катар медиа өкүлдөрүн, жаранды активисттердин атын атаган. Бул окуяларга байланыштуу жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары буга чейин камтамачылык билдиришкен. Жогорку Кеңеште 19 тонна алтынды дайыны тууралуу маселе көтөрүлдү. Жогорку Кеңештин жайкы тыныгуудан кийинки биринчи жыйынында Бишкектеги бир мандаттуу Сверлов округунан депутат Шайлообек Атазов сыртка сатылды делген 19 тонна алтынга байланыштуу маселе көтөргөн. Ал өкмөт башчы Акылбек Жапаровго кайрылып, толук маалымат берилиши керектигин билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы алардын жообу даяр экенин айтты. Биз бир жылдык отчетубуз менен келебиз. Экинчи сессияда бизди чакырып суроолорго жооп алууга сиздерде далай мүмкүнчүлүктөр болот. Алтын тууралуу сиздерге жооп берүүгө даярбыз. Маалымат агенттиктердин бири-бирибизди тукуруп, ошол алтындын тегерегинде чырылдашып калсын дегенин жол бербейбиз. Бизде так маалымат бар, алтын оюнчук эмес да. 1 миллиграммна чейин эсепте, деди Жапаров. Президент Садыр Жапаров 27 августта Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Кыргызстан алтынын кайсы убакта кайсы өлкөгө алып барып сатып жатканы тууралуу маалыматты ачыктабай турганын билдирген. Анда Кумтөр баштаган бардык кендердин алтынын Кыргыз алтын аркылуу улуттук банк сатып аларын, аны чет өлкөгө алып барып дүйнөлүк биржада сатып келип, кимден канча алтын алган болсо акчасын кайтарып эсептешип турарын, жылдын аягында Кумтөрдөн таза киреше казынага келип чөөрүн билдирген. Кумтөрдүн алтыны боюнча Азаттык 26 августта макала жарыялаган. Анда расмий маалыматтарга таянуу менен Улуттук банк 2021 жылы чынында эле өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдөгү алтынды сатканы, бирок ал 19 тонна түзбөй турганын белгилеген. Акылбек Жапаров Бишкекте 15 мектеп, бир бала бакчанын курулушу башталганын айтты. Бишкекте быйыл 15 мектеп, бир бала бакчанын курулушу башталды. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Жапаров 1-сентябрда билим күнүнө карата Бишкектин Алтын Ордо жаңы конушундагы номер 98 мектептин ачылыш аземине катышкан. Иш-чарага Ордо каланын мэри Эмилбек Абдыкадыров, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев,
Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев да күбө болушкан. Министрлер кабинетинин башчысы окуучуларды, мугалимдерди жана ата-энелерди жаңы мектептин ачылышы менен куттуктап, президенттин тапшырмасы боюнча быйыл Борбор калаада 15 мектептин жана 1 бала бакчанын курулушу башталганын белгилеген. Курулушка жалпысынан 3 миллиард сом багытталып, анын ичинен 2,5 миллиард сому республикалык бюджеттен, 450 миллион сому шаардык бюджеттен бөлүнгөнү айтылат.